Районунун Абык айылына келип отурабыз. Бул жерге негизги максаттар Кудай ыраазылыгын табуу максатында кичинекей ниет кылганбыз. Ушул айылда дагы Кахаракен үйү салынып башталып калса экен деп. Ушул айылдын элинин ынтымагы менен бүгүнкү күндө ушул айылдын намустуу ул кыздарынын, мына ушул айыл башчысынын, деги эле ушул айыл жаштарынын, элдин бардыгынын ынтымагы менен жана ушул жерде биз дагы сооп ыйлешип калайлы деп Кайрымдуу Болуп коомдук фонд биз дагы мына ушундай соопторго ыйлешүү аракетиндебиз. Мына кече жакында келгенде могу кирпичи деп жана ушу ишти баштайлы деп алгачкы сүйлөшүүлөр болгон. Мына айыл өкмөт башчы, мына өзүңүз байке келсеңиз. Мына бул байкебиз мынакей Жаңыбай байке, Умар таксыр болуп келип жөн эле ниет кылганбыз. Бирок мен азыр көрүп мына ушул эмени көрүп алып да сүйүнүп атам. Баягы чынында колубуздан келишинче аракет, чыныгы мусулмандын жакшы сапаты бир мусулманды кубантып сүйүнтүш. Бул жакшы бир сапаттарыбыздын бири. Бирок ушул нерсенин баары бир кишинин колунан эмес. Мына ушул жерде турган байкелерибиздин кызматы күндөп түндөп ушул жаштардын буюрса ушундай ынтымак ар бир айылда болсо экен деп сүйүнүп, кубанып келатабыз Кудай буюрса. Жаңыбай байке. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Сиздерде ар бир мына колуна бир эмени кармап бирден кыш канаган бир туугандарыбызга Кудай бул дүйнө акыреттин бактылыгын берсин. Өтө сонун. Умар таксыр ал жаатын аябай жакшы билесиз. Эгер сооп көзгө көрүнгөндө жүрөк жарылмак, туруштук бере алмак эмес деген. Өкмөт башыбыз азыр мынакей жаштын баардыгын өкмөт өзүбүз чечип өзү неме алып берди. Ушу келиге таппай калсаң, кичине нерсени таппай калсаң эле изденип калат экенсиң да. Ооба. Өкмөт башыбыз бир эмебизди айтсак эле болду деп бүтүрүп мынакей ушундай Кудай кааласа шлипка буюрса бар неме уюштуруп мынакей кааласа. Анан бүгүнкү күндөчү бул эмеде каражат каяктан келип атат, болсо бул үй кантип салынып атат деген сыяктуу суроолор коомчулукта пайда болот, же болбосо бизге келе калды силер деле салып бере салбайсыңарбы деген сыяктуудай ойлор бар. Бирок мен ушул жерден бир нерсени баса белгилеп айтып кетким келет. Бул жерде бир эле кишинин кыйратып аткандыгы эмес. Бул жерде жалпы элдин ынтымагы, ошол эле мына сиз көрүп турган айыл өкмөт башчыларынан баштап жөнөкөй ошол катардагы карапайым элдин ынтымагы, айыл элинин биримдиги ушул жыйынтыкка алып келип атат. Анан ар бир ушул айыл башчылары бизге ушундай бүгүнкүдөй сунушту берип катарга келгиле десе бизде эч кандай бир баш тартуу жок. Анткени бүгүн бизде турган мүмкүнчүлүктү туура пайдаланайлы деп мына биз бир туугандарыбызга тирек болуп, бир туугандар бизге тирек болуп көп иш болсо экен деген ниетибиз. Байтал ошол ишин камын чечет, сөзсүз чечет. Анткени ал жака барганда күн оорлошуп, кыйланып турган маалда камды чечет да. Ошакта кам өтө күчтүүрөөк болот. Ошону айтайын дегеним, ушул камда ойлонгон ар бир кишиден мен ыраазычылык билдиребиз да ошол кишигечи. Ушул үйдүн салынышына түбүнөн баштап үстүнө чейин бүтүшүнчө ар бир кишинин кошкон салымына биз ыраазычылык билдиребиз. Сөзү менен, акчасы менен, иши менен, колу менен болсун, бардык кишиге ыраазычылык билдиребиз. Тияктан бияктан эле грант алып келгениңер оң алдаң болбойт деген да. Болбойт деген. А бирок бүгүн болуп аткандыгы далил да. Анткени бул ашар жолу бул аталарыбыздан келаткан экен да. Мына додойдо жанагындай үйдү салып атканда бир 60-тан ашкан бир ата келип, ой мен угуп эле жатам, үйдү угуп эле жатам, бүгүн келдим. Тиги баланчанын эшигинин алдында бир тааныбаган эле балдар келип, бир кыргыздар келип, ага үйүндө эле ал жатат экен, эшикке чыкпай деп, тиги эженин атын айтыпчы. Гүлжан үйүндөн эле чыкпайт экен. Эшигинин алдында бир балдар келип, тамсалапты деп угуп атам дейт да. Анан эми азыр бирөөнүн эшигинин астын келип, бирөө шыпырбайт, анан бирөөгө келип тамсалып берет деген деп. Аябай сүйүнүчүн аябай мындай бөлүшкөндө бизге мындай сүйүнткөн да. Анысы кандай Кудай буюрса бул сонун көрүнүш. Кудай буюрса жакшы. Кудай ыраазы болсун Жаңыбай байке. Азамат байке, негизи эле ушул Демилге кайсыл айда, ким тараптан кантип таанышып калдыңыз? Кандайча ушул айылга туш келди ушул? Биз мындан бир канча убакыттар мурун бул айылда бул бир туугандарыбыз менен, багаларыбыз менен, агаларыбыз менен биздин жолугуп калыштын негизги себеби бул эми себептүү дүйнөдө экенбиз да. Ошол Сагын деген мекендешибиз, Айдошов Сагын деген мекендешибиз боор оорусуна чалдыгып, ошондо ушу турган Жаңыбай байкелер бизге байланышка чыгып, бизди чакырып, силер дагы ортодо бир көпүрө болуп берип койгула деген сунушту айтып бизди чакырышкан. Ошондо биз да колубуздан келишинче келип тирек болуп, жанында бирки болсо дагы бир кымындайчалык болсо дагы бир илешип калсак экен деген үмүттө келип
ден соолугу жакшырышына ушул айылдын эли бүт мына азыр байкебиз айтып өткөндөй эле Кудай буюрса сүйүндүк, аябай сүйүндүк, жалпы той алакан жайып бата болуп, андан кийин баягы сүйлөшүүлөр уже бизде тыкыз байланыш болуп калды дагы. Анан бизден дагы ошол ой болуп, Кудай буюрса ушул айылда Жаңыбай байкеге айтып, Жаңыбай байке, эгер айылда өтө оор муктаж үй боло турган болсо, биздин фонддун жалаң эле ден соолук маселесинде эмес, турак жайга дагы көңүл буруу биздин иштер, аракеттерибиз бар. Эгер мүмкүн болсо ошондой оор акыбалдагы үйгө муктаж эме болсо, бул жаатын дагы камтысак болот деген сунуштаганбыз. Анан бул айылда да өзү негизи планда бар экен да. Анан Кудай жалгап ниеттеш болуп калдык дагы. Анан Кудай буйруп мына ушундай күнгө жетип калдык да. Сиз бул айылдын айыл башчысысыз, өзүңүздү тааныштырып, анан ошол Азамат байкеге кайрылаардын алдында кайрымдуу фонд жөнүндө маалыматтар кайдан алдыңыз? Кандай маалыматтарга таянып Азамат байкеге кайрылдыңыздар? Мен ушу Абык айылынын айыл башчысы, атым Жаңыбай. Мен кайрымдуу болуп фонддун жетекчиси Азамат Байматов менен байланышканымдын себеби биринчиси биздин айылдашыбыз Сагын деген айылдашыбыз боору оорусуна чалыгып, ооруп калып, анан барып өкмөт башчыбыз барып көрүп, анан Азамат Байматовду телевизордон көрүп, теле аркылуу көрүп, анан бирөөлөрдөн угуп, анан ушу Азамат Байматов менен кантип байланышсак болот деп телефон номерларын алып, анан байланышып биз сунуштаганыбызда биздин сунушубузду четке какпай макулдугун берип, келип өзү учуп келип самолетибизди оштон тосуп алып келип, Сагын бир тууганыбызды көрсөтүп анан ошондон анан биз байланышып калдык. Анан Азамат Байматовдун бизге өтө мындай Кудай жеткизди десек болот да, себеби биздин Сагын айылдашыбыз өтө оор акыбалда эле да. Анан бизге Кудайым жеткизип, азыркы күндө Сагын биздин айылдашыбыз ушул жерге азыр ашарга келе албай калды. Азыр ошо элеге донор укасы, бир тууган укасы ушул жерде буялагылып азыр ушул жерде жардам берип атат да. Анан Сагын азыркы күндө бүтсө монтажын келип мен кылып берейин деп атат. Азыр Кудай кааласа бүтсөк монтажын келип кылат. Ал баланын колунда өнөрлөр бар да. Анан бул менен эмне демекчимин, эми биз Азаматтын ишине ийгилик, биз Азаматты көргөндө бир өзүбүзчө бир айыл мындай сүйүнүү менен кабыл алабыз да, себеби бизге ушунчалык бир себепкер болуп калды Азамат Байматов. Ишине ийгилик, ушу мен айылдын атынан ыраазычылыгымды айтам. Анан бизде айылда 811 түтүн, биздин айыл өкмөттө эң чоң айылдардын бири болуп эсептелет, 811 түтүн да. Анан кийин бул үй кантип себепкер болуп калды. Анан ушу Сагынды кийин кабар алганы келгенде Азамат Байматов келди, анан сүйлөшүп отуруп, анан ушундай сунуштар болуп, анан ушу үй башталып калды да. Анан Азамат Байматов келип, көрүп, ушул үйдүн эгеси менен сүйлөшүп көрүп, анан кирпич жагынан колдоо кылып, мынакей баштагыла ишти Кудай кааласа мен дагы келем деп калганы биздин айылдаш, азыр өкмөт башчыбыз айткандай, Россияда, Сахалинде, бирөөнүн бөтөн элде иштеп жүрсө дагы өкмөт башчыбыз айткандай, жарымын үйүнө салса, жарымын ушакка салып, мен биринчиден ушу айылдаш жаштарга, Сахалинде иштеген бир туугандарыма, Россияда, Бишкекте жүргөн бир туугандарыма ушунчалык ыраазычылык, мынакей элдин биримдиги менен уже үйдү азыр ушталардын пулдары берилип бүттү. Кудай кааласа үстү жабылат. Ушталардын пулдары берилип бүттү да. Анан ичине кирсек, Кудай кааласа ичин ремонт кылып, ичине киргизип коебуз деген максаттабыз да быйыл. Акыркы суроо ушул үйдүн ээси жөнүндө. Ал кандай шартта жашаган адам, эмне болгон адам? Бул Көчөрүп Кахар деген биздин айылдашыбыз чынында инвалид, 2000 тегерегинде пенсия алат. Аялы жакында оорудан кайтыш болуп кетти, азыр жалгыз бой. Бул балдары жок, жалгыз бой, аялы өтүп кетти. Анан бул жашаган үй дагы эски садиктин имараты эле да. Анан эл ошентип колуна жоктоп алып келип отургузуп койгон садиктин эски имаратында өзү мындан бир 15 жыл, 10 жыл мурун эле эски аварийный состояние болчу да. Ошондо келип жашаган, мына ушул күнгө чейин азыркы күндө өтө начар да. Ал үйгө кирип отуруп чыгыштыр өзүнчө бир неме кыйынчылык да, коркунуч да. Анан ушу элдин демилгеси менен жаштардын Азамат Байматов башына туруп, Кудай кааласа мынакей үй, Кудай кааласа бүтүүнүн алдына быйыл бүтүрүп, Кудай кааласа кичине тойча кылып, өзүңөр келип күбө болосуңар, Кудай кааласа элдин ынтымакчылыгына келип, какыракабызды киргизебиз деген үмүтүбүз бар. Башында мынакей деп келгенде эле бул жер жөн эле ээн бош эле тикенек басып жаткан жер эле да, мынакей көпчүлүк болуп келип, ошо Кахар акенин үйүн келип көрүп, анан кийин ушундай 21-кылымда ушундай жашоо бул эмне деген болду эле да. Анан ошондон улам
мына эми ушундай чоң жакшы бир ийгиликтин жетишине эң негизги себепкер деп айтсак болот да. Мен дагы ушу мурун дагы айтып өттүм эле, дагы деле баса белгилеп айтып өткүм келет да. Ушул мына Азамат Сенжектектин ушул кайрымдуулук фонду себепкер болду да. Мына биз ушул фондтон биз жардам берип ушунга аракет кылайлы деген бир ушул силердин айткан сөзүңөр менен ушул жерде жанданып баштадык да. Ошол силердин ушул берген ошо жардам сөзүңөрдүн аркасында сөз менен эле калбастан мына акчалай жардам бердиңер, материалдык түрдө жардам бердиңер. Ошолорду эле алып келип карап отурбай, мына биздин айылдын тургундары бардыгы айылда үймө үй бардыгы жардам берди да. Ошонун ичинде мен баса белгилеп айтып өткүм келет. Биздин ушу айылдын жаштары өздөрүнүн ден соолугун кечип коюп, ысык суукка карабастан ушул жерде өздөрүнүн тууган уругун, бала чакаларын ушул жерде таштап коюп, жалгыз өзүнүн башы менен ушу талаада, Россияда, Россиянын Москва, Сахалин көптөгөн шаарларда иштеп акча таап, кайдыга бара турбай ушул жерге өздөрүнүн пешене тери менен тапкан мээнетинен бөлүп ушул жерге салып жөнөтүп турушту да. Ошолордун дагы ушу мындан кийинки иштеп аткан ишинде ийгиликтер болсун, ошолордун иштеп ушундай дагы жакшылык иштерди кыла беришине ушу Алла Таала өзү жардам бере берсин. Ушундай ийгиликтерди ошол биздин патриот жигиттердин аң сезими ойгонуп, ушундай ынтымакчылык күчөйүп беришине себепкер силердин кайрымдуулук фондуңар дагы иши илгерилей берсин буюрса. Ушу башында биз айтып өттүк эле, ушундай жакшы ийгиликтер биздин айылда болуп атат. Кудай кааласа ушундай аркада бараткан көйгөйлүү иштерди алдыга тартып, жакшы жакка жетишип, мүмкүнчүлүктөрүбүз толук болуп калганда биз ушу силердин кайрымдуулук фонду аркылуу башка айылдарда ушундай болуп аткан көйгөйлөргө дагы жардам беребиз деген ишеничтерибиз болгон буюрса, ошол ишеничтерибиз мына Алла Таала тарабынан орундалып атат да, Кудай кааласа. Азыр мына эгеси аябай сүйүнүп, кубанычы койнуна батпай, эмне дешин билбей, эмне кылышын билбей, нары бери басып ушундай толкунданып атат да. Жана келип кандай десем ушу сүйлөй албай, мындай буулугуп, ыйлагдай болуп атат да. Бул деген аябай жакшы нерсе болду. Кудай кааласа ушундай ынтымакчылык, ушундай өсүп өнүгүү биздин Кыргызстанда көбөйө берсин, Кудай кааласа. Рахмат силерге да. Чоң рахмат. Кудай буйрса, жакшы өтө. Маселе коюм. Бир канча убакыт мурда бирде сүйлөшкөнбүз. Муногул үйдө байкебиз жашайт. Биз айтканбыз, муногул үйдө, мына эшиктен күнүнө жумушка кирип иштеп аткан адам өзүн элестетип көрүш керек мына үйдүчү. Мына ушул үйдө бир тууганыбыз жашап жатат мынакей. Бул үйдүн ичинде ушул Жаңыбай байкеге да Кудай ыраазы болгон болсун, анткени биз чыныгы муктаж адамды камтыйлы деген максатта. Мен дагы убакыттан пайдаланып айтып коюшум керек. Бүгүн дагы кийим-кечек берген адамдарга кандайдыр бир сын пикирлер айтылышы мүмкүн. Баягы жашынакай адамдар келип алып атат го деген сыяптай болуп калышы мүмкүн. Бул суроо болбош үчүн азыр айтып коюшум керек жооп катары. Алардын жашынакай 12 мүчөсү түгөл эле келип алган эненин үйүндө майып балдары бар. Кыйналган өмүрлүк жолдошу бар болгондуктан алар келе албагандыктан ошолор келип алып кетип аткандыгы. Анан Кудай буйруса мынакей. Үмүт кылдык эле. Кудай кабыл кылды. Карагыла сен ушул үйдө Кахар акебиз жашап атат деп биз элге айтканбыз. Мындай кимдир бирөөдөрүбүз укмуш электромонтаж деп туруп көркөмдөлгөн монтаждагы эмелерди колдонобуз. Бул жердеги светти караңыз. Бул 21-чи кылым. Муногул терезеде пластик айнектерди салабыз. Бул үйдү көрүп турган бир туугандар айрымдардын склаты да мындай эмес болсо керек. Ошол үйдү көргөнсүңөр. Мына урматтуу мекендештер, ушул үйдү бир канча убакыт мурда эле келип коомчулукка чыгарып, ушул айыл элин чогулуп, жөн гана ниет кылып, ушул жагдайдан бир боорубузду, бир боордошубузду мындай кыйынчылыктан колунан тартып, бул көйгөйүн чечип берип койсокпу деген эле
кеңешүү машпара болгон. Бирок мунун жыйынтыгы мына сиз көрүп турган үйдөн жаңы заманбап үйгө чыгуу алдында турат. Мына отундарды жыйганы ушу кышында үшүбөйүн деген ниетте баягы жашоо менен күрөш болгондуктан ушул отундарды кышында жагат, Кахар аке. Бул отундарды каяка жагат эле? Бияка жагабы? Мында бияка жагат жүргөн, Кахар аке, мына Кудай буйруса, мындай үйдөн жашынакай үйгө мына ушул акемдин, агамдын, аталарыбыздын, бир туугандарыбыздын кошкон салымы сизди жаркыраган үйгө алып чыгып, ошонун ичинде ушул эле айылдаштарыңыз менен жанагындай жакшылыктарда үйгө чогулуп, жакшылыгын көрүп жашоонун Кудай буйруса, канча күнчүк өмүр болсо да Кудай ошол күндөрү насип кылсын. Рахмат. Эми бул жерди кээ бир көргөн адамдар мындай склад болуш керек деп ойлоп коет да. Бирок бул жерде өмүр кечирип, мына күн көрүп, бир боорубуз, бир тууганыбыз эми айрым адамдар бар экен, жашоодо эпчил болгон, эбин таба билген, өзүнүн эле эмес, өзгөнүн ырыскысын жулуп алып жегендер жок эмес. Алар мээнетин, бирөөнүн мээнетин жегенге аябай шамдагайлар дагы жок эмес. Бирок ошончо да бул мекендешибиз бир момун. Эч кимге бир зыянын тийгизбеген бир момундун ушундай колунан келген адамдар мына ушундай кол сунуп коюп, мына айылдын деги эле мен ушундай жан дилим менен ыраазычылык билдирем. Айылдын ар бир кичинесинен чоңуна чейин жаңа эле көрсөм мындай кичинекей балдардын кийимине чейин ылай баткак болуп, колу менен ошол чаба элекедей болуп ылай ыргытып атканын мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мен ойлойм мындай кичинекей наристелерге дагы бул биздин көрүнүш чоң үлгү болсо керек. Ошон үчүн кыргыз кыйынча таштабайт деген далил бул. Мына мындай үйдөн Кудай буйруса бир аз убакыт ичинде заманбап жашынакай үйдө биздин Кахар акебиз жашаш керек. Ага анткени андай үйгө жашашка татыктуу, кыргыз кыйналбаш керек. Бүгүн биз мындай жашоодо жашабаш керек. Бул жашоо 16-кылымга, 17-кылымдарга таандык болуп калат. Ошондуктан адамдык сапатты сактап, Кудай буйруса, анан Кудай буйруса сиздерге Алла ыраазы болсун. Ушундай ыраазы. Сизерге ыраазы. Аксыргада. Биякта сооптуу сапарда уч качканбыз, тияк барганда дагы жетеле чоо кирели мындай. Жетеле турган болсок мен күйбөйт экен атаңыздан болдум мен. Ошо мында мына биздин могу таксырга рахмат. Ошо өкмөткө рахмат. Бардыңыз. Эң главный сен, анан Жаңыбай, ушуларга рахмат. Бардыр элге, калкка рахмат. Айтабыз, туугандарга рахмат. Айтабыз. Рахмат айтабыз. Буйруса мындай урматтуу бир туугандар, биз алгачкы ушул кадамдар жалаң сооптуу максатында. Бирок биз сөздү алдын ала айтып койгубуз келет, себеби бир көрсөтүп, рия кылып, бир көрүнүү же бир мактануу максатында эмес. Бул отчеттук негизде ушул бир эртеңки биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө, уулдарыбызга бир жакшы талим тарбиябыз болобу, садака жарыясын жасагандыгыбыз болобу деген гана жакшы өзүбүздүн кичинекей оюбуз менен иш жасап атабыз. Кудай буйруса, анан муну бизде азыр ушул стена башталганда дагы колубуздан келишинче келип аракет кылып, биздин сунуштуу байкелерибиз, агаларыбыз, айылдаштар туура кабыл алып, айылдаштардын ушул Кахар акен айылдаштарынын сунушун биз туура кабыл алып, бул жерде ынтымак бар жерде Аллах Таала ырыскысын берип турат деген. Жана береке берет деген. Берекенин бергендигине мына ушул далил болуп турат. Бүгүн стена бүтүп, крыша жабылуу алдында турат. Бирок ушул биз дагы Кудай буйруса дагы сооптон кургалып калбайлы деген ой менен дүйнө кыргыздарынан битир садакалар чогулат. Таксыр, битир садакалар. Битирлерин жөнөтүп, баягы үй бүлөсүнүн атынан деп жөнөтүшөт. Анан муну дагы биз кеңешип, бул битир садакалар бир үйдүн куруу иштерине өзүбүз билип жумшаш, молдек аны өзүңүз айтып эметип коесуз. Азыр биз 30 000 сом алып келдик, 44 000 сом кетет дедиңиз. Усталар айтты. Биз калганда дагы аракет кылып туруп, аракет кылабыз Кудай буйруса. Анан ушул нерсени битирден чогулган акчаны биз Кахар акен өзүнүн колуна карматканыбыз дин исламдын мыйзамы ушундай экен. Ошол себептен биз ал мыйзамга каршы чыга албайбыз. Буну сиз кармап, анан өзүңүздүн муктаждыгыңызды чечүүгө бияка жумшап коет экенсиз да, ошого лис алат экенбиз да, ушундай тургу деген. Рахмат. Урматтуу мекендештер,
Аллах разы болсын. Мына сіздердің берген пітір садақаңыздар мына Кахар акебизге алып келіп жеткіздік. Себеп дегенде біз мұны ошо орозо бүткөндөн кийин бир 2 күндөн кийин тарастак болот эле. Эми Кыргызстаныбыз азаматы көз жетишпегенине жетишпегендигибизге байланыштуу. Улам ошо пітір берген садакаңыздарды ар кимге бөлүп отуруп, мына Жалал Абад шаарына бүгүнкү күнү келип жеттик да. Бүгүнкү күнү келип жеттик. Эми албетте бул садака фитир үй салууга, мечит салууга, көпүрө курууга бул жумшалбайт түздөн түз. Ошон үчүн биз шариаттын негизинде дайыма мына Кахар акебиз өтө муктаж алып келип өзүнүн колуна бердик. Эми бул кайсы жагына кандайча жумшайт, Кахар аке өзү билет. Мына азыр үй салынып атат, крышасы бар экен. Кахар аке өзү билгенде бул кеңешчилер менен кеңешип жумшай берет. Негизи биз сиздердин аманатты алып келип мына түздөн түз жеткиздик. Сиздердин туткан орозоңуздар, ошо орозочу кылган ибадатыңыздар, фитир садакаңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Рахмат. Айткандар келсе, мен да кичине бир асылым бар айтып калайчы, убактан пайдаланып. Бөлөк жакка тура аласыз байке. Жарык болуп калды кичине. Мен Азамат экөөбүз машинада кетип атып, ушу демилгени сүйлөшүп, Кахар акенин үйү тууралуу маселени козгогонан сүйлөшүп, ошондо ниет кылган элек. Ошо ниетибиз бүгүнкү күнү ишке ашып, мына Кахар акенин үйү дагы бүтүүнүн алдына турат. Биринчиден Азамат Байматовго ыраазычылык, мен айыл элимдин атынан. Экинчиден биздин айылда карап турбастан Сахалинде иштеп жүргөн бир туугандарыбызга, Россияда жүргөн бир туугандарыбызга салымын кошкон, Аук айылында жүргөн тууган уруктарына, айыл өкмөт башчыбызга, мынакей портермен кызмат кылган Алибек, Атыбек деген балдарыбызга Жалал Абадтан кирпичти ташып келип атты бекер. Анан кирпич заводдо миңдеген бир завод, миң кирпич, бир заводдо миң кирпич бердим, атын атап айлап коюн. Аларга дагы ыраазычылык. Мына имамыбызга, айыл өкмөтүбүзгө, портер минген биздин ошо атын атап кеткен балдарга, КамАЗ менен кызмат кылган балдарыбыз бар. Аларга ыраазычылык. Мен жалпы эле Аук айылына ушунчалык ыраазычылыгымды айтып кетейин. Азамат, сен да ишиңе ийгилик. Азамат, сени көргөндө биз сүйүнүп калдык. Себеби башыбыздан өттү да сагынга. Ушу Азамат мына азыр сагынга бүгүнкү күнү келип, ака ушу ашарына келемин деген эле өзү келе албады, бирок бир тууган иниси келди, донор болгон. Иниси келип куялар кылып ыргытып, ушул жерде кызмат кылып кетти. Сагын бир тууганыбыз дагы айтып атат, монтажын мен дагы сол иш кылып калайын, монтажын мен кылып берейин атат. Кара, ушу монтажын Кудай кааласа сагын бир тууганыбыз келет. Буйруса Кудай кааласа ошо келип кылмак болот эми. Мен бул менен эмне демекчимин? Биздин Аук айылыбызда дайым эле ынтымакчылык, дайым эле жакшылыктуу күндөр боло берсин. Анан биз Аук эли өзү ынтымак тууган уруп келебиз да, баардыгыбыз эле тууганбыз ушул жерде. Сен мени жок, баарыбыз бир тууганбыз. Бул дегеним эми кийинки дагы эмегибизге бир туугандай мамиле жасап, кийинки аракеттер дагы бир туугандай мамиле кылсак деген ойдомун да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыр замандын келишинин мындай аламаттары бар да, белгилери. Ал белгилеринин бири койчумандар дейт да. Койчумандар үй салуу боюнча жарышат дейт да. Азыркы учурда бирок ошол акыбал бар. Илгери койчуман болуп жүргөн эмелер үй салуу боюнча там салып, мактанып, меники 2 этаж, 3 этаж, анан коттеджде өзү временкада жашап жүргөн бир туугандарыбыз бар эмес, жок эмес, бар. Эми бул акыр замандын келиши жума күнү болот. Ал жума качан экенин Аллах өзү билет. Жума кайсы жума экенин Аллах өзү билет. Ошол акыр замандын эртерээк келишиге биз адамдар өзүбүз себепчи боло алат экенбиз. Себеп дегенде замандын бузулушу менен заман бузулбайт, адамдардын бузулушу менен ушул күнөөнүн көптүгү менен улам акыр заман келе берет экен да. Эми ошол арада азыр Кудайыма шүгүр, сиздер азыркы дегеле жаштар разы болобуз да. Мына 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык деген бир тууган инелерибиз ошол 10 жылдык, 20 жылдыктарын токтотуп туруп азыр бардык акчаларын ушул кыйналып аткан үй салуу боюнча жарыш болуп атат да. Ошого Кудайга шүгүр да. Эми ушул жанагы койчуман дегендей пайгамбарыбыз хадисте айткандай бир болбогон дубарести тургузуп коюп мактанбай, мына жак менен мактансак, сонун болот. Азыр сиздер да ошо мактанууду бүгүн көрдүм да, аябай талашып келип иштеп атасыздар, Аллах разы болсун. Бирок бардык эле ошо кыргыз элибизге ушул чакыртуу жасап кетет элек. Сооп жарышуу боюнча биз ушу чуркап, алдың түшүп, сахабалардай, сахабалар мурда бирөө 1 сом берсе, бирөө 10 сом бергенге шашкан экен. Ушу жакшылык кылууга алар жарышкан. Биз деле азыр ошол мындай темке келип калыптырбыз. Ушу жаштарыбыз сооп жолун издеп айбайында жарышып аткан мезгил болуп калыптыр. Бардыгыбыз ушул нукка түшүп алсак,
бизге эч ким мындай тоскоол боло албайт эле. Себеп дегенде эл деген селбиз биз. Эл бир акса, эч ким тоскоол боло албайт. Бардык жумуштар бүтө берет буюрса. Рахмат силерге дагы. Рахмат. Азамат, Ушул Кудай буйрса бул жердеги бардык мына ошол жерде отурган апаларыбыз, эжелерибиз, сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ошол жерде кызматыңыздарды кылып, тикеден тике туруп, Кудай буйрса ошо элден канча бат алган болсок, баарыбызга бирдей кабыл болсун. Жараткан Аллах бул дүйнө акыреттин бактылыгын берсин. Биздин үмүтүбүз бир гана Кудайдан. Биз бүгүн ушул мусулманчылдык гана милдетибизди аткарайлы деген гана үмүт менен жана ушул үмүттөрүбүздү Кудайым кабыл кылып, бир туугандай болуп ушул жерге келсек, жүрөк сүйүнөт бул кызматыбыз үчүн. Анткени өзүнүн бир тууганын тозуп алгандай тозуп алышкан мына бир туугандарыбыз турат. Бирок жашыруу же болбосо айтпай коюу дагы мүмкүн эмес. Бүгүн бир ата бир энеден төрөлүп, бир үйдө бир дасторкондун четинде отура албаган дагы биздин замандаштарыбыз да жок эмес. Бирок ушул мезгилде биз ынтымакка гана чакырып, келгиле. Бир келген дүйнөдө биз жакшылык кылсак, кылбасак дагы мен келип агабыз болобу, ал кайсыл областтан болот, кандай адам болот, бирок биз кыргыз катары, мусулман катары биз ишибизди жасай берели. Өз ишибизди, Кудайдын ишине кийлигишпей, өз ишибизди кылсак деген гана ойду айтып, ынтымакка гана чакырабыз. Кудай буйрса, Аллах насип кылса там тойдо келели. Кахар аке. Той менен кошо той кылайлы Кудай буйрса, Кудай. Төрүбүздүн көркү болуп, апалар аман болуңуздар, аталар бар болуңуздар. Рахмат, Жаңойга деле бардыңа, Жаң келди. Ал, но кызгамы, балага кызга. Рахмат силерге дагы. Бактылуу. Келиңиздер бирден сүйлөп коюңуздар. Бактылуу болгула. Келечеңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун. Не тилесеңер Кудайым тилейиңерди берсин. Ушинтип элдин алкышына ээ болуп эле, элдин кызматын кылып жүрө эле. Жүзүңөр жарык болсун дайыма. Тапканыңарга Аллахым береке берсин, Алла колдосун. Рахмат. Кайрымдуу болфонду күн өткөн сайын өзүнүн мойнуна артылган милдетти сезе билип, элдин ишеничин, үмүтүн жана аманатын аткаруу жүгүн көтөрүп, талыкпастан иштеп келе жатат. Өзүңүздөр күбө болгондой мүдүрүбүз Азамат Байматов агабыз жолдун алыстыгына карабай, алыскы Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунун Аук айылына келип, баштаган ишин аягына чыгарайын деп керектүү тыйынды үйдүн ээси Кахар агабызга карматып, 12 саат жол жүрүп, кайра Борборго сапар тартты. Ар бир аткарылып жаткан иш улуу жана кудуреттүү Аллахтын ыраазычылыгын табуу максатында аткарылып жатканын эсибизден чыгарбайлы. Сиздердин ар бир кошкон салымыңыздарга Аллахым ыраазы болсун, тапкан кирешеңер берекелүү жана буйруктуу болсун деп бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Каныбек кызы Гүлназ жана Каныбек уулу Али Акбар. Кайрымдуу бол коомдук фонду.